аны берсек дейт. Март айынан баштап айлана чөйрөнү көрктөндүрүүнүн жана жашылдандыруунун 3 айлыгы жарыяланган. Учурда Москва районунун тургундары бул ишке өтө жоопкерчилик менен мамиле кылып жатышат. Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй областындагы ыйгар мукты өкүлүнөн анын ичинен ар бир район биз Москва районундагы ошол 3 айлыкты жарыялап, бүгүнкү күндө бардык айылдарда Москва районунда 28 айыл болгон болсо, бардык айылдарда ушундай көктөндүрүү иштери кызуу жүрүп жаткан мезгилде мына өзүңүздөр көргөндөй ички арыктарды, райондар аралык арыктарды тазалоо, дарактарды эскилиги жеткен мындай көп жылдан бери өсүмү токтоп калган куураган дарактарды алып тазалоо иштери, актап сырдоо иштери кызуу жүрүп жатат. Аба ырайынын жагымдуу болушу менен райондун бардык айылдарында жазгы талаачылык жумуштарына керектүү делген жумуштар ирети менен жасалып жатат. Бул ишке бийин айыл эли туура түшүнүү менен мамиле кылып, жаш кара дебей жапа тырмак активдүү катышууда. Президенттин демилгеси менен айткан указдар менен биз дагы өзүбүздүн айылдын турмушун оңдойлу деп ушундай өзүбүздүн демилгебиз менен арыгыбызды оңдоп, көчөлөрүбүздү, мусорлорубузду тазалайлы деп жаз жарыш, күз күрүш дегендей ошонун негизинде өзүбүз дагы ушундай аракет кылып атабыз. Мына өзүбүз айылга алган суунун бир 2 километр кол менен тазалап келатабыз. Эми мындан ары дагы бир 2 километр бар. Аны дагы айылдын ичине өзүбүз тазалап атабыз. Ирригациялык системанын узундугу 97.700 км түздү бүгүнкү күндө. Анын ичинен азыркы убакта 2800 механикалык тазалоо иштери жүргүзүлдү АВП схем тарабынан. Анан эл тарабынан 3830 метр ашар метрден тазаланды. Бул биздики Петровкада, именно Петровканы болсо бияк реабилитациядан өткөн, бүт каналдын баары латковый, бетонированный да. Өйдөнкү жактар бүттү. Ушу быйылка запланированный именно Петровканыкы 4 километр механикалык тазалоо, 6 километр ашар менен тазалоо. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу жаатындагы көңүл кубантарлык Москва районунун эмгекчилеринин мындай аракети башкаларга үлгү болоорлук. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.